оймогу илгертеген энелерибиз иш жасаганда, шырдак шырыганда, ийне менен иш кылганда оймокту колдоруна салып алып, ошо оймок менен иш кылышкан. Мунун касиети да бар да. Мунун касиети илгерки ата-бабаларыбыздан калган касиети, балдардын көзү чочуп калса, эгер шамалдап же бир нерседен чочуп калып, кызарып ооруп калганда ушу оймок менен үйлөп, ырымдап жүрүшкөн да. Мына мисалы бул баланын көзү ооруп калыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Менден эмес Кудайдан, менин колум эмес, Умайнемдин Фатма Суранын колу. Менден эмес Кудайдан, Кудай буйрса дартың ушуну менен учуп кетет. Бул ата-бабабыздан калган салт. 3 күнгө чейин колго салбай коюп коюш керек да, анан 3 күндөн кийин пайдалана берсе болот. Көтөрүп коюп, бул Кыргызда ата-бабаларыбыздан илгерки чоң аталарыбыз, ата-бабаларыбыздан келаткан салт. Көтөрүп коебуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен колумда Сумайнам колу, Фатма Суранын колу, менден эмес Кудайдан, кара жер сен көтөр. Көтөрө албайт экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен колум эмес Сумайнам колу, Макем дарсы, Фатма Суранын колу, менден эмес Кудайдан, кара жер сен көтөрө албайт экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен колум эмес Сумайнам колу, Макем дарсы, Фатма Суранын колу, менден эмес Кудайдан, кара жер сен көтөрө албайт экен. Бул бычактын касиети, бычаксыз эч нерсе болбойт да. Бул бычак бардык жакшылыкка дагы, мал согонго дагы, нан кескенге дагы баарына бүт бычак пайдаланат. Бычактын касиети күчтүү, ошон үчүн бычак менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Кара жер сен көтөрө албайт экен. Кара жер сен көтөрө албайт экен. Кара жер сен көтөрө албайт. Баары бир муунунан чыгарыш керек да. Кара жер сен көтөрө албайт экен. Кара жер сен көтөрө албайт экен. Кара жер сен көтөрө албайт экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Сумайнам колу, Фатма Суранын колу, кара жер сен көтөрө албайт экен. 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 Бычакты жерге таштап коебуз. Ачуусун. Ап. Мына болду. Бу менен баш тең деймин. Башы тең болгондо. Аялдардыкы болобу, эркектердики болобу, башын тең дегенде кадимкидей эс алып, сергип жакшы болуп калат. Мунун касиети дагы аябай чоң, илгертен келаткан кайыш бул. Дана малдын терисинен колго жасалган кайыш. Умай энеликтин касиетинин бычагы, киндик кескен. Бысмылда дегенде жарык дүйнөгө келген наристенин киндигин кесет турган бычак. Бисмиллахиррахманиррахим. Бысмылда дегенде бореки 300 жыл болгон таш эмес, бул бүлөө. Ата-бабадан калган. Мен чоң таятамдын аспабы экен. Устараны курчутуп, анан кийин өзү алып жүргөн касиеттүү эме. Анан кийин муну мага атайын чоң таятам эстелик катары наристе балдарга эм дому конуп турсун деп мага тапшырып берген болчу. Бу менен жүрөк көтөрүлөт. Бүлөйдөй таштай жаның бек болсун, бүлөйдөй курч болгун деп касиетин айтып, анан кийин баланын жүрөгүн көтөрөм. Бисмиллахиррахманиррахим. Бу баланын жүрөгү түшкөн. Катуу бирене кирген. Жүрөгү түшкөндө Бисмиллахиррахманиррахим деп бу ташты алып туруп башынан баштайбыз. Ап. Анан кийин жүрөгүнө келебиз. Коркпо жүрөк, коркпо, токто жүрөк, токто деп 3 жолу айтып, анан денесинен 12 мүчөсүнөн тең олду сылайбыз. Сылап туруп таштай жаның бек болсун, бүлөйдөй курч болгун, өмүрүң узун болсун, ата-бабадан калган жөрөлгө дейбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ырымдап бүткөндөн кийин балага бата беремин. Аскатуудай ден соолукта болгон балам. Суудай өмүрлүү болгон. Пайгамбар багын берсин, Сулайман тагын берсин.
Geleceğin gen bolsun, işin ilgeri olsun, jolun şıdır bolsun, ömürün uzun bolsun, ırımdagan emin konsun, şaytan şavurdan alыс bolgun, periştege jakın bolgun. O min dep turup basa beredi.